Эч качан отуруп үйдө калбаш керек экенин түшүнгөм. Демек жашоо бар экен, жашаса болот экен деген. Чындап бизге кыйын да, инвалидтерге кыйын. Мисалы, үйдөгүлөр жардам сурайын десең, үйдөгүлөр өздөрүн зорго багышат. Мага үй жактан жардам болсо болот эле. Себеби квартирада жашаган үчүн пенсиям 6.000, а квартира 5.000. Буну үй жыйнаганда, жакка басканда тизем оорубаш үчүн атайын неме кылам, байлайм. Буну байлабасам тизем сыйрылып кетет да. Буну да өзүм тиккенмин. Бир 1980-жылы туулганмын. 30 адырда туулганмын. 30 адырда жашап, балалыгымды уктурда өткөн. Бишкекте жатып жүргөнмүн. 90-жылга чейин Бишкекте жатканмын. 4 жолу операция кылышкан. Ал маалда врачтар анча күчтүү эмес эле, бирок көп жатканмын. Анан операция кылган болгон эмес. Былтыртан бери өзүм жашап атам. Ага чейин үйдө эле отургам. Анан былтыр неме болгон. Инвалидтерге чеберчилик жалаатта үйрөтөбүз деген ошого окууга бекер киргем. Анан ошол жакта окуп 6 ай окуп келгем. Анан ошодон бери Ошто жашап калдым. Себеби айылга барсам айылда кыйынчылыкта, туалет алыс, шарт жок. Анан бул жакка алып калышты кыздар. Алып калып, анан ошол жакта жашап калдым. Анан ушинтип чеберчиликти үйрөтөт, башка нерсе үйрөтөт, ошентип үйрөтүп жашап атабыз. Кыздар бар, келип кетип турушат. Көбүнчө ушул эле домдон түшүп атат. Анан мени көбү тааныбайт дагы. Тааныбайт, ушу жерде эле неме кылып, билгендер гана келип неме кылышат. Материал алып келет, тиктирет, шым, көйнөк кылып, анан кыскартат. Ошентип неме кылабыз. Өзүм гүл жасаганга кызыгам интернеттен. Интернеттен карап отуруп гүлдөрдү жасаганга неме кылдым. Анан карап туруп, мага кыйын болсо керек деп көптөн бери баарын алдырып, бирок жасабай жүрдүм. Оңой эле экен. Жасашка аракет кылсаң. Мына гүл кыйыныраак, татаалыраак, бурап жасалат. Бул кыйыныраак, мына гүл оңой экен. Бунун ар бир уштун кабаттап кыркып алып, тегизбеп туруп, анан кийин клейлеп кете берет экен. Оңой гүл. Жалбырагы дагы баары оңой. Азырынча сата элекмин. Алдыга ынтылыш керек экен. Эч качан отуруп үйдө калбаш керек экенин түшүнгөм. Үйдө жүргөндө мен акыркы күндөрү жашагам деле. Чын айтсам, баары неме болгон да. Кийин анан досторум тапканмын, досторум аркылуу ошо достор менен жүрүп, демек жашоо бар экен, жашаса болот экен деген үмүт ойгонуп, ошентип жашап калгам. Буну үй жыйнаганда, жакка басканда тизем оорубаш үчүн атайын неме кылам, байлайм. Буну байлабасам тизем сыйрылып кетет да. Буну да өзүм тиккенмин. Апам элик биринчи жалкы. Алар деле карып калышты. Алар деле мени көргөндө өздөрүнчө мага сездирбейт, бирок алар деле үшкүрүп неме кылганын билесиз. Ошон үчүн дагы көбүнчө аракет кылам алардын жанында болбошко. Мени көрсө баары неме боло беришет, бүйтүп ойлойм да өзүмчө. Идиш таякты раковиняга алып барып эптеп жуйбуз. Анан кийин тамакты ушул жерде неме кылып, ушул жерде бышырабыз. Көбүнчө мен жарковду жакшы көрөм. Көбүнчө ошону кылам.
Бул аккумуляторду иштетпесең 10 күндө тура берет, толтура боюнча. Анан иштетсең бир күндө алыс жака. Өзү бул 20 километрге жетет да. Күнүнө көп чыкпайм, жумасына бир жолу чыгып коем. Анан күндө үйдө отуруп тигип неме алган үчүн көп деле чыкпайм. Зеркенде сыгылганда анан көчө чыгып, парк жакка барып, айланып, кыздар менен отуруп келем. Аракет кыласың жашашканга, умтулуп аракет кыласың, бирок акча жактан неме алганда кыйын, өтө кыйын да. Кантип акча табыштын жолун издеп, ошого кыйынчылык болуп калат да. Чындап бизге кыйын да, инвалидтерге кыйын. Мисалы, үйдөгүлөр жардам сурайын десең, үйдөгүлөр өздөрүн зорго багышат. Мага үй жактан жардам болсо болот эле. Себеби квартирада жашаган үчүн пенсиям 6000, квартира 5000, 5000ни бул жакка төлөйм дагы 1000 сом өзүмдө. 1000 сом менен кээде досторум чакырганда ал жакка жол кыра болуп калат, анан продукта болуп кээде ашпай деле калат да. Кыйынчылык болуп атат. Ошого үй жактан жардам болсо өтө жакшы болот эле.